Мына ушундай музыкалык чыгармалардан соң биз анда алдыны көздөй уланталы. Ардактуу көрөрмандар, сиздер болсо биздин социалдык баракчаларыбызга каттала элек болсоңуздар, азыртадан баштап катталыңыздар. Анткени областыбыздын, республикабыздын же болбосо өлкөнүн кайсы бурчунда болбоңуз, сөзсүз түрдө бизди социалдык баракчалардан да издеп тапсаңыз болот. Ал үчүн УТРК Баткен деп YouTube, Instagram, Facebook тармактарында барбыз. Эгерде Баткендеги жаңылыктардан кабардар болом десеңиз, анда YouTube-ка кирсеңиз, толук эфирлерибиздин чыгарылыштары ошол жерге жүктөлөт. Көрүп, ой пикир калтырып, анан сөзсүз түрдө башкалар менен да бөлүшкөнү унутпаңыз, ардактуу көрөрман. Бүгүнкү эфирибиз дагы сөзсүз түрдө YouTube-ка жүктөлөт. Ал үчүн сиз дагы азыртадан катталып коюңуз. Бизде жакшы кабарыбыз бар. Бизде ушул жакында эле республикабызда сонун бир иш-чара болуп өткөн. Аны сиздерге кубаныч менен айтсак болот. Анткени биздин сыймыктуу окуучуларыбыз Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин окуучулары Бишкек шаарында болуп өткөн жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү кароо сынагында байгеге ийленип, тагыраак айтканда экинчи орунду камсыз кылган биздин окуучуларыбыз жана ошондой эле соц педагог эжекебиз жана дал ушул Баткен областынын жол кыймылынын камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүсү бүгүн бизде студиябызда отурат. Тагыраак айтканда тааныштыра кетейин. Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин соц педагогу Ысманова Жумагүл эжекебиз жана ошондой эле дал ушул мектептин атынан барып, ушул кароо сынакта мыкты өздөрүн көрсөтүп келген команданын командири бизде Айчүрөк кызыбыз, Дилфуза, Фарида жана ошондой эле дагы бир айтайын, Баткен областтык жол кыймылынын камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүсү Бектемир Мамутов бүгүн бизде студиябызда конокто. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы. Жеңишиңиздер менен куттуктайбыз. Эң биринчи сонун кабар, сонун кубаныч дегендей. Кандай барып келдиңиздер? Биз ушул эң оболу ушул эли журтум менен саламдашып алайын. Элим журтум, бардыгыңыздарга кутман таң, бардыгыңыздардын бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, баарыңыздарга тынчылык, аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Биз ушул жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү жыл сайын өткөрүлүп турат. Бул жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү кароо сынагы район аралык, шаар аралык, анан областтык, анан республикалык болуп өткөрүлөт. Бул негизги максаты бул окуучулардын, жаш өспүрүмдөрдүн арасындагы жол кырсыгын алдын алуу болуп эсептелет. Жакшы. Биз көрөрмандарга ошол толук айталы. Жакында эле ушул 23 май күнү болуп өттү бул кароо сынагы. Айткандай эле республика боюнча ушул ар бир буга чейин областтан жеңүүчүлөр ушул республикага барып атаандашты десек болот. Негизинен бул нерсе областта дагы мыкты ушундай кыздар бар, балдар бар дегенде, ошолордун арасынан сурулуп чыгып сиздер ушул республикага барып келдиңиздер. Негизинен ушул алгач областтан баштайлычы, областтагы ушул кароо сынактар кандай жүрдү, даярдыктар өзү сиздерде кандай болду? Ушул тууралуу айтсаңыздар. Сиз айтып берсеңиз. Бизде областтык кароо сынак ушунчалык бардык областтын, бардык район, шаарлардан эң жакшы аткаргандар, мыктынын мыктылары келип, эң сонун кароо сынак болуп өттү. Таймаш деп коет, бирөө жеңүүчү, бирөөлөр жеңилүүчү болушу керек. Конкурс деген бул. Ошондо биз биринчи орунду алып, ийгиликке жетишип, бул жерде областтык кароо сынакта ар бир команда эң мыкты келиптер, өздөрүнүн таланттарын көрсөтүштү, өздөрүнүн мыктысын көрсөтүштү. Ошонун ичинен биздин ушул светофор командабыз, бизде 8 кыз катышкан, өзү командада 8 окуучу болуш керек. Бала, кыз берде айырмасы жок. 14 жаш, 15 жашка чейинки окуучулар болуш керек. Саны чектелүү болот обязательно. Булар ошол окуучулар жаштыгына карабастан, булар знактар боюнча, жол белгилери боюнча, жаш болочок айдоочу, ошондой эле баягы тест түрүндө 10 суроого бир билет берилет, 10 суроо болот, ошолорго жооп берилип, мыктылардын мыктылары болуп биз республикага барып келдик. Жакшы. Бектемир мырза, сизге суроо бергим келип турат. Ушул
окуучулар башынан даярдаганда ушул сиздер баягы даярдыкты сиздер көрсөтөсүздөрбү, буларга ушул жол белгилерин, деги эле ушул мына жободо көрсөткөн ар бир сынактарды буга чейин сиздер ушул даярдап келесиздерби? Кандай болот бул кыздардын даярдыгы? Саламатсыздарбы, кутмандуу аңыңыздар менен. Бул жол кыймылын жаш төскөчүлөр боюнча кичине маалымат айта кетсем, бул биринчиден ар бир мектепте область аймагында 239 мектеп бар. Ошолордун баарына биздин кызматкерлер бирден бекитилген. Ошол мектепте иш алып барат, же ошондой эле жол кыймылын жаш төскөчүлөр командасын түзүп, ошолор менен ошол мектепте кандайдыр бир иш-чара болобу, ооба, кандайдыр бир айдоочулар менен жолугушуулар болобу, ошол жол кыймылын жаш төскөчүлөр менен биргеликте иш алып турат. Мындайча айтканда, биздин жардамчылар десек болот мектептеги. Андан ошол даярдап, район аймагында мектептер күч сынашат. Жеңген командалар областтык турга өтүшөт. Областтык турда да ошол 6 команда ат салышып, ошолордун ичинен мыктылар тандалып, быйылкы жылы жана былтыркы жылы Жомарт Бөкөнбаев орто мектебинин окуучулары мыктылыгын көргөзүп, республикалык кароо сынакта ушул 2-чи орунду алды. Булар бизге ар дайыма жардам берип келет. Мектептерде ушул тегерек столдорду, линейкаларды өздөрүнүн ошол жаш окуучуларга өздөрүнүн билимдерин көргөзүшөт, жолдо кандай жүрүү эрежелерин өргөтөт. Андан кийин ошол жолго чыгып айдоочулар менен айдоочуга каап ушул сыяктуу акцияларды өткөрөбүз. Былтыркы жылы эле мына бул мектеп менен чоң иш-чара өткөрдүк. Ушул жолдо жүрсөң сак бол, эрежеге так бол деген чөө жүрүш өткөрдүк. Эми мындайча айтканда, жол эрежелери боюнча кээ бир айдоочулардан мыкты билген кыздар десек болот. Ошондуктан ушундай билими бар үчүн, ушундай мыктылык үчүн республикалык кароо сынакта ошол 7 область 2 шаардын ичинен 2-чи орунду багындырышты. Демек, албетте бул дагы ушул сиздердин көмөгүңүздөр менен, сиздердин ушул өзүңүз айткандай эле ар бир иш-чарада. Демек, мындайча айтканда, сиздердин ишиңиздерди булар аткарып азыртадан үйрөнүп баштады десек болот экен. Мектептеги мындай жол кыймылын коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери деп койсок болот. Ушул мектептеги кандайдыр кырсыктардын алдын алуу, ошол эле жаш өспүрүмдөр катышкан жол транспорт кырсыктарын алдын алууга чоң салым кошушат да. Рахмат. Жумабек эжеке айткандай эле, бул команда светофор деп аталат. 8 кыздан турат. Сиздерде жалаң кыздар, балдар жок экенин билебиз. Ачырөккө суроо берим келип турат да. Мына областтык турдан жеңдиңер, эми республика дегенде өзгөчө бир толкундоолор, сезимдер болот. Республикага силерде даярдык кандай болду? Саламатсыздарбы, менин атым Абдиман Сурабайчурок. Мен Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин 7-чи класстын окуучусумун. Биздин мектеп 2000 жылдардан бери ушул жол кыймыл жаш төскөчүлөр конкурсуна катышып келет. Ал эми биздин команда мен өзүм катышканым ошол 12 жашымда катыштым. Катышканымда 2022 жылы биз республикалык кароо сынакта 3-чү орунду багындырып келдик. Бул дагы Баткен үчүн аябай мыкты деңгээлде көрсөткүч. Анан биринчи жолу катышканда аябай толкунданып, биз деле коркуп, ошол жерде кээ бир жерде каталарды кетирип болгон учурлар болду. Ал эми экинчи жолу 2024 жылы биз экинчи областтык сынактан өткөндөн кийин биз СНГ конкурсуга көрүүчү болуп, Өскөл областына 7 областтан командалар барды. Биз барып ал жакта конок катары жүрдүк. Вот эми 3-чү жылы мен 3-чү жолу 3 жолу катыштым. 3-чүсүндө команданын командири болдум. Мен үчүн бул мойнума аябай чоң жоопкерчиликти алгандай болдум. Командада 8 кызды башкарыш деле оңой эмес. Эжеке айтканы буларга мен айтып, күнүгө өзүм убактымда кетирип, буларды даярдап эртеден кечке ушулар менен болуп, мындай айтканда ушул 8 кыз менин бир жакын курбуларым болуп калгандай болду. Анан быйылкы жылы барганыбызда мен өзүм командир болдум. Менин чоң эжелерим учуп кеткенден кийин алар жок, өзүм толкундандым, корктум. Өзүм
жалгыз жүргөндөй болдум, бирок команда менен ошол 2-нчи орунду алып келдик республикада. Бардык кыздарыбыз ызмат, командабызда кыздар деле катышып келип эч ким сүрдөгөн жок. Ошол жерде мыктуу эмелер, бааларды алып келдик. Кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктардан мындай айтканда бизге уже мен үчүн билбейм, жаңы катышкан кыздар үчүн кыйынчылыктар болду деп ойлойм, бирок мен үчүн болгон жок. Мен мурдата ушу биринчи эле командага катышканда мен коркчу эмесмин. Анда менин чоң эме командада кыздар бар эле дагы. Биз жөн эле ошолорго жардам берип, формаларды эме кылып жүргөнүбүз үчүн биз үчүн эме болгон жок, коркунуч деле болгон жок. Жумаль эже, ушул областтык тур негизи качан жыйынталды, анан ошондон бери демек даярданып келатасыздарбы? Анан мына катары менен областтан 3 жылдан бери катары менен биринчи орунду алып жүргөн экенсиздер. Бул ийгиликтин сыры эмнеде? Биринчи кезекте мен ушул биздин директорубуз Исманова Гүлжамал апарынага ыраазычылык билдирем. Анткени ал директорубуз бизди дайыма колдоп, коштоп, кайсы кемчиликтери болуп атат, кандай колдоолор керек, ал бизге постоянно жардам берет дайыма. Ошону менен бирге эле биздин ушул мектептин мындайча айтканда кыздары ушунчалык багындай дилгир, бир айткан сөзүңдү кулагына илген мыкты кыздар. Булар менен иштеш мен үчүн жеңил болду. Анткени булардын күнүгө айткан иштерибизди аткарып, өз убагында аткарып атышты. Бирок ушундай жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрүнүн кароо сынагына даярдоо бул өтө мындай кыйын. Анткени ушунча кыйындардын арасынан орун алыш дагы татаал. Аны менен бирге биздин кыздарыбыз дайыма команда түзүлгөндөн кийин башталгыч класстардын, жогорку класстардын окуучуларына ошо жол кыймылынын кандай эмелери бар, өзгөчөлүктөрү бар, канткенде жол кырсыгына кабылбайт, ушулар боюнча профилактикалык иштер жүргүзүп келет. Андан кийин ушул бизде ушул мектептин организаторлору же болбосо мектептин класстан тышкаркы жана мектептен тышкаркы иштерин уюштуруучулары дагы бизде мыкты иштешет. Коллективный иштейбиз биз. Мугалимдерибиз, жаш мугалимдер же болбосо жалпы эле коллектив кандай гана биз муктаждыкка ээ болсок, ошолорго бардыгы биринчи кезекте келип колдорун сунушат. Бизге ушул бардык формаларыбызды өзүңүздөр көрүп турасыздар. Шеврондорун, эмелерин, погондорун, эмблемаларын ламинанттап чыгарып, ушуларды чаптап дегендей, көйнөктөрүнү жууп бүтүктөп дегендей, ар бир немеге кароо сынакка катышкандан кийин булар жуулуп бүтүктөлөт. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Баткен аябай ысык. Ошондуктан бардык эфирден пайдаланып, Гүлжамал апарына баш болгон биздин педагогикалык жамаатка ыраазычылык билдирем. Анткени бир адам ийгиликке жете бербейт, жалпы коллектив менен ушундай сонун ийгиликтерге жетип атабыз. Албетте команда ушул кандай жакшы болсо, албетте жеңиш дагы болот дейт. Ансардай анан ушул сурайын деп атканым, бул кыздарга ушул сабактарга тоскоолдук болбоду, буларга сиздер тараптан кандай мындай сабакта жеңилдиктер мындай болду деген суроо да? Эми да мен дагы ушул эфирден пайдаланып биздин улуу урматтуу деп айткым келет, сүйүктүү биздин 8 окуучунун ата энесиге ыраазычылык билдирем. Анткени булар бойго жеткен кыздар, булардын үйдө иштери бар дегендей, сабактары бар дегендей, буларды ошол үйдөрдөн бошотуп, мейли конкурска катышса катышсын, же болбосо мындай иш чараңар бар экен, майли барса барсын деп ушунчалык сонун шарттарды түзүп берген ата энелерге ыраазычылык билдирем. Анткени ата энелер шарт түзүп бербегенде бизге дагы татаалдык болот эле. Андан кийин биздин ушул коллективдеги предметтик мугалимдер дагы биздин ушул окуучулардын кээде биз сабактан чыгаркы мезгилде даярданып аттык. Анан акыркы мезгилдерде ушул акыркы сабактардан бир аз алышка туура келип калды. Ошондо ушул ар бир предметтик мугалимдерге барып, жакындан сүйлөшүп, алардын макулдугун алып, анан кийин алып чыгып даярдадык. Жакшы. Анан эми келиңиздер ушул республикага сапарга чыгалып, мына ушул коопсуздук боюнча Бектияр мырза, деги эле ушул сиздин мойнуңузга жүктөлгөн экен, ушул кыздарды алып барып келүү. Анан ушул алып барып келүү жагын айтсаңыз, коопсуздук жагы кандай болду? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Биздин жетекчиликтин тапшырмасы менен билим берүү министрлиги жана ички иштер министрлигинин
буйругу чыккан. Бул боюнча анан жол коопсуздугу толук кандуу көзөмөлдөндү. Ушул Бишкекке жеткиче жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери бардыгы коопсуздукту камсыздап беришти. Ал жерде да ошол жанакы коштоп жүрүүлөр уюштурулуп атат. Кайткан учурда дагы ошол процесс менен ошол аман эсен жетип келдик. Демек, кыздарда дагы бир өзгөчө баягы эмоция болсо керек, ошол кетип аткан алдыңардан жол кыймылын тескөөчүлөр ушинтип коштоп баратса, бир өзүңөр башкача сезип барсаңар керек бир. Анан биз азыр эми сөз кыла бербестен дал ушул сиздердин ошол аткарган, ошол жасаган, ошол кароо сынактагы бир аз өзүңүздөрдүн өздүк тасмага тартылган видео бар эле, ошону көрөлү дагы. Андан кийин эфирибизди уланталы. Ардактуу көрөрман, анда сиздер бизден алыстабай туруңуздар. Биздин кыздарыбыздын ушул Бишкек шаарындагы кароо сынакта аткарган ошол видеосуна баардыгыңыздардын көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Мынакей, ардактуу көрөрман, сиздер дал ушул биздин кыздарыбыздын жол кыймылын жаш тескөөчүлөрүнүн ушул сынагында өздөрүн көрсөткөн видеосун көрдүңүздөр. Эми бул атайын өздүк видео, туура түшүнөсүздөр. Эгерде кандайдыр бир кыймылдап кеткен учурлар болгон болсо. Эми биз журналистке ушул сынактын жоболору тууралуу сиздерге алдың ала мындай маалыматтар берилеби, ушундай жоболорго даярдангыла деген, ушул тууралуу айтып берсеңиз, кандай жоболор болду ал жакта? Бизде алдын ала ушул конкурс башталгандан мурда эле бизге берилет. Алдын ала жоболорду ар бир жободо ар бир программанын ар бир бөлүгүндө минутасыга чейин сакталыш керек экени милдеттүү түрдө айтылат. Мисалы үчүн саптык курам деп коет. Мында окуучулардын басышы бул 5 мүнөттүн ичинде окуучулар басып, өздөрүнүн движенияларын көрсөтүп, кыймыл аракетин көрсөтүп, 5 мүнөттүн ичинде бүтүп калыш керек. Эгерде бүтпөй калса, анда балдары төмөндөтүлөт. Экинчи, мисалы үчүн, эгерде регулировщик, мисалы үчүн жол кыймылынын көзөмөлдөөчү, бул жол кыймылынын көзөмөлдөөчүсүнө дагы 3 мүнөттүк убакыт берилет. Бул ошондо өзүнүн кыймыл аракетин көрсөтүш керек. Канткенде машиналардын, автоунааларын токтотуп калыш керек. Канткенде каяка жиберсе болот, бул боюнча дагы ошо минуталар берилет. Эгерде минутадан ашып кетсе же аз болуп калса, ага дагы убакытты кармалбаса, упайларды төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк берилет жюрилерге. Бул кароо сынакта мен ойлойм, ар бир эле мисалы үчүн команда жеңебиз деп келет. Бирок ушул дагы бардык эле окуучулар мыкты даярданып келишет. Мугалимдер менен биргеликте, жол кыймылын тескөөчүлөрү менен биргеликте, шаардык, райондук. Бирок багындай даярдаганда, багындай мүчүлүштөрдү эч ким өзүнү мен сонумун дей берет да, багындай кемчиликтерин өздөрү байкабай калышы мүмкүн да. Ошондуктан баягы биз атайын жол кыймылынын тескөөчүлөрүнү, шаардык эмелерин алып келип, тескөөчүлөрдү алып келип, биз ушул кемчиликтерибизди көрүп бергилечи деп айтабыз да. Анан бул бардык, мисалы үчүн менин дагы, окуучулардын дагы ушул бардык эмелерибизге, кыймыл аракетибизге, ошондой эле баягында даярдообузга, мисалы үчүн бул жөн эле чыгып эле вступление кылып койбойт. Ага керектүү куралдар керек. Мисалы үчүн бизде лозунг жасаш керек. Лозунгдагы акча турат. Мисалы үчүн булар светофорду көтөрүп чыгышты. Бул светофор фанерден атайын кыркылып даярдалган. Знактарды мисалы үчүн цветной кылып чыгарыш керек, түрлүү түстүү кылып, ага ламинантташ керек, ал дагы акча турат. Ушулардын бардыгыны ушу мектеп жетекчилиги багындай ар бир биздин немебизге, конкурсубузга, даярданышыбызга көптөн көп көмөктөшөт. Азыр бул жерде карап турсам, экинчи жободо турат, команданын бир мүчөсү катышат дейт, анда ал көчө кесилишинде автоунаалардын кыймылын жөнгө салымын көрсөтөт дейт. Демек буда Айчүрөк, сен катыштыңбы? Ким катышты? Фарида катышты. Эң жогорку балдын көрсөткүчү 5 дейт. Ар бир туура эмес кыймыл үчүн бирден балл алынып салынат дейт. 3төн ашпаган кыймыл каралган дейт. Демек, минутага чейин коюлган экен, андан ашпаш керек экен, анан аз дагы болбош керек экен, Бул боюнча ушул балким буга чейин ушул даярдантканда ушул жол көзөмөлдөө кыймылынын өкүлдөрү келип ушундай карап турганбы? Буга чейин ушул сиздер өзүңүздөрдүн баягы кемчилик, кыздардын кемчиликтерин айтып, бектен бир ушундай болуп турганбы негизи? Ооба, болуп турган. Буга толук кандуу үйрөттүк десек болот. Азыр Фарида баарын билет. Жол эрежеси, эгерде светофор өчүк болсо же кандайдыр бир
тыгын жол тыгындар болуп калса, Фариданы чыгарса, ойлонбосо болот да. Бардык кайсы унааны кайка кетирет, кандай унааларды токтотуп, баарын уже өздөштүрүп алган. Ал ошол билими менен эң жогорку баллды алды. Жакшы балдарга жетишти да. Жакшы. Анан ал жактагы ошол эми бар бир калыстыкты ушундай так кылган калыстар болот эмеспи? Анан сиздердин оюңуздарда ушул калыстык эле болду деп ойлойсуздарбы? Сынак. Калыстык эле болду деп ойлойбуз. Анткени биздин эле команда күчтүү эмес, башка командалардагы өзүнүн аракетин кылып келишет. Бизге болгон бир эле упа жетпей калды. Чүй областы мыкты даярданып келиптир. Ошолор менен бирдей кетип атып эле анан бир упайдан калып кетти. Калыстык эле болду. Себеп калып кеткениңер? Себеп калып кеткен акыркы ошол знактар боюнча чыктык деди. Анан знактар боюнча чыкканда ал жерде знактар түшүндүргүлө деди. Мен өзүм сүрдөнүп кетип, ошону түшүнүрө албай калдым. Бирок ошондо калып кетти. Жакшы. Анан экинчи орун дегенде кандай сизде сезим болду? Эми эчеки катары ушунча ушулар менен жакын жүрөсүз, баягы өзүңүз айткандай эле кыздар эле эмес, өзүңүз дагы үйдөгү жумуштарды таштап ушулар менен жүрбөйсүзбү? Анан мындай бир эмгек мээнетибиз акталды деген бир сүйүнүчтүн көз жашы болбодубу? Биз ушул биз өзү биринчи орунду эме кылып турганбыз. Биздин эсебибизге жараша биз биринчи орунга кетип атканбыз. Биз ушунчалык кубанып кыздар менен бул эмоцияны, ол мезгилдеги эмоцияны айтып болбойт. Себеби ушунчалык каттуу толкундоолор болду. Себеби баягы кыздар дагы ушунчалык каттуу даярданып, түнү биз жолдо бар айтканыбызда дагы өзүңөр билесиңер, Баткенден Бишкекке чейинки аралык бир сутка жүрүп калдык. Өтө чарчаңкы болуп барышты. Ошондой болсо дагы жолдо кыздар жол катар командир ачүрөк баш болуп, ушунчалык жолдо стихотворенияларын айтышып, көркөм сөздөрүн айтышып, баягы знактарды, жол белгилерини кайра кайталашып, Бектемирге дагы өтө ыраазычылык билдирем, анткени биз Бектемирди бир өтө биздин кандай десем, мугалимдерибиздин арасында дагы бир мугалим жол кыймылы боюнча мугалим келип калгандай эле сезилди. Себеби ал бизге көптөн көп көмөктөштү. Ошо жол катары биз бардык конкурстагы иш-чараларыбызды аткарып кеттик да, мындайча айтканда. Анан жетип экинчи орун дегенде дагы бизде ушунчалык багындай сезим болду. Биз бирдей ой турганбыз, эки болуп калса бир азы эки экен деп калдык го, бирок ошондой болсо дагы биз ушундай мындай кандайча сүйүнүч, кубаныч, эмгегибиз козгалдык дегендей сүйүнүп калдык. Кыздардын эмгеги болчу, себеби кыздар тынбай басышып, баягындай көркөм сөздөрүн айтып, ошо сартан кечке чейин биз кыздар менен дем алыш күндөрү дагы мектепте иш алып бардык. Биз баягы телевизордон эле буга чейин сыналгылардан ушул катар түп-түз тегиз баскандарды көрсөк, азыр бул кыздарыбыздын эле ошо сиздер дагы азыр видеодон көрдүңүздөр болуш керек, баскандары бүт катар бойлору тең болуп, бүт баары сонун көрүнүп турган учуру. Анан ушул жерден сурагым келип турат кыздардан. Ушул эми мындай форма кийип жүрөсүңөр, анан өзүңөр дагы ушул Бектемир акеңерге окшоп мындай милиция болом деген дагы мындай келечекте мындай кесиңер болуп калдыбы? Ушул тууралуу айтып берсеңер. Башында мен деле ошо биринчи катышканымдан алдым. Мен өзүм башка эле кесип тандап жүргөм. Анан катышканымда деле мен мектепте активист болгонумдун себеби мен ошол ЮИКке да катышып көрөйүн дедим. Жөн эле мындай оюн катары эле катышам анан чыгып кетем деп эле ойлор болгон. Анан катышкандан кийин мен өзүмө аябай көп эмеле досторумду таптым, окружением өзгөрдү, мышлением өзгөрдү. Өзүмдөн ошо 1-2 жаш чоң эжелер менен катышкан үчүн мен көп нерсени билдим. Ошол катышып жүргөндөн кийин анан ушул эмеге кызыга баштадым. Мен дагы чоңойгондо уш гайбо неме болом деп эми өзгөрдүм. Жакшы. Анда жеңип келдик. Сиздерди ошол өзүңүздөрдүн эле жетекчиңиздер, мектеп мугалимдери, окуучулар кандай эми майрам күнгө туш келип калдыңыздар, кандай мындай тосуп алыштылар? Ушул тууралуу айтсаңыздар. Биз 26 май эмеде акыркы коңгуроо аземинде биз кызыл
Бабушкадан Килимчеден өттүк. Кыздар жол кыймылынын жашты өзгөчүлөрү республикалык сынакта 2-чи орунду алып келишти деп ушунчалык толкундоолор менен айтты. Кыздар парадтан биз кызыл Килимчеден өттүк. Бул үчүн биздин жетекчиликке дагы шаардын жетекчилери отурган. Сонун акыркы коңгуроо аз эме болуп аткан. Биз өтүп толкунданып, кыздар дагы толкунданып, мындайча айтканда дагы мисалы үчүн бизге чарчап ушунчалык чарчап келсек дагы бизге ушундай бир стимул берилди, что биз келечекте дагы ийгиликтерди жаратабыз деген ой пикирдебиз. Жакшы. Анда Бектемир мырза, азыр эми кыздарыбыздын сөздөрү курул болсун. Жол белгилери боюнча атайын сиздин дагы, ушул кыздарыбызга азыр биздин жалпы көрөрмандардын алдында ушул жол белгилерин көрсөтсөңүз, кыздарыбыз айтып берсе, айчүрөк айтып береби? Өзү жолдо да каралган, жол белгилери өлкөсү деп. Ошол бир адам чыгып, анан ошол кайсы знак болсо, ошону айтып берет, түшүндүрүп берет да. Буга чейин ушул азыр айтылып келатат, эми буга чейин да сиздер да иш алып барып жүрөсүздөр, эми көчөдө ушул айдоочуларга дагы ушул биздин эфирибизден бир аз мындай пайдалуураак болсун, экранга жакын отуруңуздар айдоочулар. Эгерде унутуп калган жол белгилери болсо, анда ушул жерден, ушул моменттен пайдаланып сиздер дагы билип алсаңыздар, үйрөнүп алсаңыздар болот. Анда баштаңыз. Эң туура сөздөр болду. Ошол билбеген водительдер болсо, билбеген айдоочулар болсо, ошол жашты өзгөчүлөр менен үйрөнүп алса болот. Сиз экранга каратып койсоңуз, анан айчүрөк сизге көрүнсө айтып бересиз. Өзү 8 түрү болот. Биринчи предупреждающий, знаки приоритета, запрещающий, предписывающий, информационные знаки и знаки с дополнительной информацией. Бул знак запрещающийлер знактан катарына кирет, вес запрещен. Бизде вес запрещен деп односторонний жолдордун башында турушу мүмкүн, жана кээ бир астында дагы ошол эменин жазып коюш мүмкүн, жазып коюш мүмкүн. Суббота, эми воскресенье деп ошол күндөрү ошол жолго кирүүгө мүмкүн эмес. Демек бул кирүүгө тыюу салынат деген жол. Жакшы. Кийинкиси бул белги движение прямо или направо деп. Ушундай кесилиштер болот. Ошол жерлерде коюлат, ушул түзгө жана оңго кайрылган болот. Кийинкиси бул кайсыл белги? Ограничение максимальной скорости деп. Ылдамдыкты ошол азайтыш керек. Көбүнчө бул знактын дагы 20 деген эмелер болот, дагы көбүнчө мектептердин алдында коюлат. Жакшы. Кийинки вот обгон запрещен деп. Обгон запрещен деп жанагы опасный поворот болгон жерлер бар. Ошол жерлерде көбүнчө коюлат. Жана ошол тоолуу аймактардын ичине коюлат. Жакшы. Бул белги остановка запрещена деп. Кээ бир жерлерде Баткенде ошол Кырым үйлөрдүн алдына коюп коет. Ошол базар болгон күндөрү ошол үйлөрдүн алдына машина токтобосун деп остановка запрещен деген знак. Бул дагы запрещающий знактардын катарына кирет. Бул кадайм. Болсо да бирөөнү көрсөтүп койсоңуз бир сонун болот, ооба. Бул дорога с полосой для маршрутных транспортных средств деген знак. Бул Баткенде кесилише бербейт, бирок ошол Ошто, Бишкекте чоң шаарларда. Сонун, жакшы. Туура элеби, Бектемир мырза? Баары туура. Баардыгын туура айтты. Ошол кошумчалай кетсек, азыр өлкө башчыбыздын тапшырмасы менен ар бир айдоочунан ушундай жол белгилери суралып, ооба. Буга чейин биз жол кыймылынын жашты өзгөчүлөрү менен чыгып, ошол айдоочулар жол белгилери канчалык билет деген суроо коюп, ошол түшүндүрүү иштерини, эскертүү, жеткирүү иштерини жүргүзүп келгенбиз да. Жыйынтык кандай болуп атат ошол боюнча? Азыр мурдакы башында көп айдоочулар билбей атышкан, азыр буюрса окуп билип үйрөнүшүп атат. Жакшы натыйжа берип атат. Жакшы. Бектемир мырза, азыр мына окуу жылы аяктап атат, бүттү дегенде анан келечекте ушул кесип тандоо алдында турган улан кыздарыбыз бар да. Эми жашоодан эки нерседен адашпаш керек дейт го, баягы кесип тандоодон, анан аял тандоодон адашпаш керек дейт го. Анысыңарындай ушул кесип тандайын деген улан кыздарга сиздин кеңешиңиз кандай? Мен айтарым, ушул баары бир кесип ордоктуу деп коет. Андыктан ушул бүтүрүүчү класстар өздөрүнүн баягы кесиптерин өзү эмнеге жөндөмдүү ошого баягы адашпастан тандоого чакырат элем. Албетте кичине кезинен бери
милиция болом, жол кыймылын коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн кызматкери болом деген жаштар болсо, мен сунуштайт элем, жакшы иш, мындай калк арасында элге жардам берип, ошол кандайдыр бир жаман нерселердин алдын алуу иштерин элдер менен иштешүү жакшы деп ойлойм. Анан сунуштайм. Ошол ички иштер министрлиги өзүбүздүн академиялар бар, ошолорго ташырса, мыкты кызматкерлер чыкса деген. Мыкты кызматкер болуп чыкса болот. Анан учурдан пайдаланып, ушул окуу жылы, бул жылы кандай баягы жыйынталды, сиздердин ушул баягы кырсыктар болбоду окуучулар арасында, ушул тууралуу айтып кетсеңиз? Ошол тууралуу суроо болду. Азыр ошол 2024-2025 окуу жылында ошол биздин кызматкерлер мектептерде тыгыз иш алып баргандыктанбы, айтор бир да мектептин алдына жаш өспүрүм катышкан жол транспорт кырсыгы катталган жок. Бардык катталса дагы баягы жаш өспүрүмдөр унаанын ичинде болуп атат. Албетте бул айдоочунун баягы бир кырсыктын бир себепкери болот. Албетте бир жол эрежесин бузган айдоочунун себепкери болуп атат. Мына акыркы коңгуроо иш-чаралар өттү. Эч кандай кырсык катталган жок, бирок окуучулар тарабынан баягы айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкаргандар аныкталып, аларга тийиштүү чаралар көрүлдү. Жумагүл эже, ушул Жомарт мектеби бул жылы кандай жыйынталды? Ушул тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Кечээ ушул 26 май күнү, акыркы коңгуроо күнү биздин мектептин ушул акыркы коңгуроо аземинде биздин ушу бир жылдык ийгиликтерибиз айтылды. Мындайча айтканда, кээ бир жетекчилер биз ушунчалык жомартта немелер ийгиликтер көп экен деп таң калышты. Эми биздин мектепте, эми өзүнүн мектебин мактайт дегенден алыс, бирок ошондой болсо дагы бизде бул факт, биздин мектепте ушул баягы Манас телетаймашында дагы биздин окуучулар республикага даярданып турушат. Андан тышкары, мисалы үчүн дил баян боюнча биринчи орунду алган окуучуларыбыз бар. Предметтик, мисалы үчүн акылман немесиге дагы президенттин атайын окуу жайына дагы биздин окуучулар, 6-класстын окуучулары тест тапшырып, 2 окуучубуз өтүп, ушунчалык биз азыр 4 окуучу деп атат эле. Биздин ошонун ичинен биз экөө Шымкент шаарынан биздин окуучулар, кыскасын айтканда, биздин ушул мугалимдер ушунчалык жогорку билимдүү, өз кесибин сүйгөн мугалимдер эмгектенет. Ар бир мугалимдин жоопкерчилиги ар бир биздин педсоветтерде каралат. Ошондуктан биздин мектепте мүмкүн болушунча өздөрүнүн, ар бир мугалим өздөрүнүн ийгиликтерин көрсөткөнгө шашышат. Рахмат. Жумагүл эже, учурдан пайдаланып сизге эркин микрофон берейин. Жалпы бизди көрүп аткан көрөрмандарга, өзүңүз айткан ата энелерге жана окуучуларыңызга айта турган сөзүңүз болсо айта алсаңыз болот. Эң сонун, урматтуу окуучулар, силерден сураныч ушул жолго чыкканда жол кыймылына көзөмөлдөнүп, азыр өзүңөр билесиңер, өздөрүнүн күбөлүгү бары дагы айдашат, күбөлүгү жогу дагы айдашат, жол эрежесин билгендер дагы айдайт, жол эрежесин билбегендер дагы айдайт. Ошонун кырсыктан оолак болгула. Силердин ден соолугуңар, өмүрүңөр маанилүү. Урматтуу ата энелер, сиздерден дагы ушул балдарыңыздардын жүрүш турушуну, ошондой эле баягындай жолго чыкканда аларга жолдо кантип өзүн алып жүрүшүнү эскертип дайыма жүрөсүздөр деп ойлойм. Биздин баткенибиз тынч аман болсун, бөөдө кырсыктан, жалган жаладан Кудайым асырасын. Айтканыңыз келсин. Баягы мыкты талыкпаган эмгектин артында ийгилик турат дейт. Кудай буйруса, мына 3-2 орунду алыпсыздар, эмкисинде 1 орунду алыңыздар. Сөзсүз түрдө аны биз сиздерге, сиздин окуучуларыңызга ишенебиз, аракет кылат деген ойдобуз. Дагы бир рет ушул баткендин намысын коргоп, республикада ушул 2 деген бул дагы өтө бир сыймык, көңүл чөктүрбөш керек. Эми сөзсүз түрдө адам ниет кылып коет, эми 1 деген эми озузда болсо, сөзсүз түрдө ал дагы болмок. Эми Кудай буйруса эмкисинде 1-чини алып, бир жакшы ийгиликтерди жаратып келериңиздер дейли. Окуучуларга чоң рахмат. Келе албай калган кыздарга дагы бизден чоң салам айтып, биздин дагы ушул куттуктоо
жолдообузду жеткирип коесуздар деген ойдобуз. Ал эми жол кыймылын ушул коопсуздугун карап келген Бектемир мырза, сиздердин эмгек жамаатыңыздарга чоң ыраазычылык айтабыз. Албетте сөзсүз түрдө өзүңүздөр айткандай эле ушул эрежелерибизди жолдо жүрүүнүн бирден бир себеби сиздерсиздер. Ушул жалпыга ушундай түшүндүрүү иш-чараңыздарды улантып келатасыздар. Эгерде сизде дагы кайрылуу же сөзүңүз болсо, мүмкүнчүлүк берели, айтып алсаңыз болот. Ошол урматтуу телекөрүүчүлөр, эми биздин максатыбыз бир эле. Ошол жолдогу жол кырсыктарын алдын алуу, олтурбоо. Азыр алып карасак, жол кырсыктарынын талдоосунда 90-95% жол эрежесин билбегендиктен же болбосо жол эрежесин так сактабагандыктан жол кырсыгы келип чыгат. Ал кырсыктар бул темирдин кагышы эмес, бул ошол ичиндеги адамдар аркында жаратып алышат. Майып болуп калган учурлар бар. Ал эми тилекке каршы каза болуп калгандар да өтө көп болуп атат. Ошондуктан биздин кайрылуубуз ошол жалпы жол жүрүүчүлөргө, айдоочуларга ошол жолдо жүрүүдө жол эрежесин так сактаса, ошол айдоочулар ошол көрсөтүлгөн белгилер менен ылдамдыкты ашырбай, каршы тилкеге чыгуу, озуп өтүү эрежелерин бузбаса, жолдо жүргүнчүлөр тыюу салынган жерлерден өтпөсө, ошо жөөтмөктөрдөн өтсө, мен ойлойм, бул ошондой жол эрежесин сактап, коомубузга, мамлекетибизге, областыбызга өз салымын кошот деп ишенем. Ошондуктан жолуңуздар ачык болсун, жол эрежеге так болуңуздар. Айтканыңыз келсин. Албетте сөзсүз түрдө айдоочулар, жүргүнчүлөр, албетте жолдо турган эрежелерди так сактасаңыз, өзүңүздүн өмүрүңүзгө дагы сөзсүз түрдө бул пайдасын тийгизет деген ойдобуз. Бүгүн бизде конокто ушул 23 май күнү Борбор каласы Бишкек шаарында өткөн жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү кароо сынагында ийгиликти багындырып келген Баткен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин окуучу кыздарыбыз барып келген. Жана ошондой эле дал ушул мектептин соц педагогу биздин эжекебиз Усманова Жумагүл эжекебизге чоң рахмат айтабыз. Эмгек жамаатыңызга да ыраазычылык. Ал эми кыздарыбыз болсо Айчүрөк, Дилфуза, Фарида, силерге да чоң рахмат. Ал эми ушул Баткен областынын жол кыймылынын камсыздоо бөлүмүнүн тескөөчүсү Бектемир Мамутов, сизге дагы ыраазычылык айтабыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, эртең менен келип, биздин көрөрмандарга сонун бир пайдалуу, анан кубанычтуу кабарды айтканыңыздар үчүн чоң рахмат айтабыз. Аман эсен эмиңиздерге жетип алыңыздар. Кайрадан жакшы бир кубаныч, сүйүнүчүңүздөр менен ушул жерден көрүшөлү. Ардактуу көрөрман, ушу менен УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсү дагы соңуна чыгып бара жатат. Бардык биз менен бирге болгон көрөрмандарыбызга терең ыраазычылык айтабыз. Эгерде биздин социалдык баракчаларыбызга каттала элек болсоңуз, дагы бир эскерте кетейин. YouTube, Instagram, Facebook тармактарында УТРК Баткен деп издеп таап, ошол жерге катталып коюңуздар. Мына ушул эфирибиздин толук чыгарылышын биз YouTube баракчабызга да жүктөйбүз. УТРК Баткен деп ошол жерден көрүп, ой пикириңизди жазсаңыз болот. Эфирди алып барган аты жөнүм Расул Акматов болду. Мен сиздер менен коштошом. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар дейт. Мына ушул жолугушуу күндөрдө сиздер менен аман эсен көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.